Урматтуу илимий тажрыйбалык конференциянын катышуучулары жана замандаштар, студенттер, арыбаңыздар. Бүгүн биз маанилүү, өзөктүү, мамлекеттүүлүктүн бекемдерин пайдалана арналган теманы талкуулайбыз. Ал Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оң жолго байланыштуу проблемалар. Бул жарлык биздин эгемендүү мамлекетибиздин кутмандуу келечеги менен түздөн тыш байланыштуу. Келесі конференцияны ачып берүү үчүн жана улуттук сөзөсүн айтуу үчүн Улуттук университеттин ректору, география илимдеринин доктору, профессор Чонтоев Доктурбек Токтосартович мырзага сөз берилди. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, окумуштуулар, замандаштар, студенттер, баарыңыздарды улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жол арналган илимий практикалык конференциянын ректораттын атынан жана өзүмдүн атынан чын дилимден куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бул конференция улуттук руханий баалуулуктарды сактоо, аларды заманбап дүйнөнүн өнүгүү процесси менен айкалыштыруу жана илимий негизде талкуу үчүн маанилүү аянтча болуп саналат. Бүгүнкү күндө дүйнө тездик менен өзгөрүп жаткан шартта ар бир мамлекет өзүнүн улуттук өзгөчөлүгүн, тарыхый мурасын жана маданий баалуулуктарын сактоо менен бирге дүйнөлүк цивилизациянын өнүгүүсүнө активдүү салым кошууга умтулууда. Улуттук дем бул элдин руханий күчү, анын тарыхый эс тутуму, маданий мурасы жана улуттук ан сезими. Бул түшүнүк элдин өткөн тарыхын, бүгүнкү күнүн жана келечекке болгон ишенимин бириктирген руханий өзөк болуп саналат. Ал эми дүйнөлүк бийиктик ошол улуттук негизге таянып, илимдин, билимдин жана маданияттын жетишкендиктери аркылуу дүйнөлүк өнүгүү мейкиндигине татыктуу орун алуу дегенди билдирет. Кыргыз эли кылымдар бою өзүнүн бай тарыхы, маданияты жана руханий мурасы менен дүйнөлүк цивилизацияга салым кошуп келген. Манас эпосы, Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов баш болгон акын жазуучуларыбыздын чыгармалары, улуттук каада салттар жана илимий, маданий мурастарыбыз мунун баары биздин улуттук демибиздин негизин түзөт. Бул баалуулуктарды сактоо жана өнүктүрүү менен бирге аларды дүйнөлүк деңгээлде таанытуу бүгүнкү күндүн маанилүү милдеттеринин бири болуп саналат. Бул процессте жогорку окуу жайлардын ролу өзгөчө. Университеттер бул билим берүү мекемеси гана эмес, илимий изилдөөлөрдүн, жаңы идеялардын жана интеллектуалдык өнүгүүнүн борбору болуп саналат. Жаш муунда сапаттуу билим берүү, илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүү жана улуттук баалуулуктарды даңазалоо аркылуу биз өлкөбүздүн келечегине бекем негиз түзө алабыз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, ишенем, бул конференциянын алкагында жүргүзүлгөн илимий талкуулар, сунушталган идеялар жана пикир алмашуулар улуттук өнүгүү стратегиясын терең түшүнүүгө, илим менен билимди өнүктүрүүгө жана өлкөбүздүн дүйнөлүк деңгээлдеги ордун бекемдөөгө өз салымын кошот деген терең ишеничтемин. Сөзүмдүн аягында конференциянын бардык катышуучуларына чын ден соолук, чыгармачыл ийгиликтерди жана жемиштүү илимий ишмердүүлүктү каалаймын. Конференциянын ийгиликтүү өтүп, жаңы илимий ойлор жана баалуу жыйынтыктар менен корутулат деген ишеничтемин. Эмесе улуттук дем, жаштардын келечегинин таянычы жана дүйнөлүк бийиктикке
умтулуусунун баш багыты аталышындагы илимий практикалык конференцияны ачык деп жарыялоого